Кумтөр дүйнөдөгү эң бийик тоолуу ийри алтын кендердин бири. Деңиз деңгээлинен 4200 метр бийиктикте жайгашкан Кумтөр кен жайында аба ырайы саат сайын өзгөрүп, абанын температурасы -40 градуска чейин төмөндөйт. Бирок жаратылыштын мындай катал шарты кумтөрчүлөр үчүн тоскоолдук эмес. Өндүрүштүк көрсөтмөгө кол коюп атабыз, барыңар көрдүңөр да. Рулевой тормоз болсо токтойбуз, айдабайбыз. Мүмкүн болсо коопсуз жерге токтоп коюп, анан маалымат беребиз, 80, сол жагында 39, 10 деген атыбалдар бар. Баары түшүнүктүү да, шашпай, рацияны угуп, диспетчерлердин командасы менен жумушка чыгабыз. Коопсуздукту сактайбыз. Улук мастерден алдыдагы нөөмөттү аткарчу милдеттерин уккан соң, карьердин баатырлары иш ордуна жөнөп кетишет. Өзгөчө оор тоо кен унааларын айдаган азаматтарды заманыбыздын чыныгы баатырлары десек болот. 2 кабаттуу үйдүн бийиктигинде болгон 200 тонналык зор техникаларды шамдагайлык менен башкарып, бир күндө 500 000 тоннадан ашык тоо ташты ташып салышат. Бир жылдагы тоо кен жумуштарынын көлөмү 190 миллион тоннага чукулдап барат. Иштин баштабын элестетип көрүңүз. 1000, миллион деген жөнөкөй сандардын артында эмне деген кесипкөйлүк, эмне деген эмгек, эмне деген жоопкерчилик жатат. Кесипкөйлүк демекчи, Кумтөрдөгү иш ыргагы сааттын жебесиндей так иштейт жана ар бир кызматкер өз ишин так билет. Тоо кен өндүрүш бөлүмүндө жумуш бир күндө 24 саат, бир жылда 365 күн бою тынбайт. Майрамдар эс алуу күнү деген түшүнүк жок. Коопсуздук курун тааналы. Бисмилла деп жумушубузду баштайлык. 14 жылдан бери айдоочу болуп иштеп келе жаткан Чыңгыз Чумакадыров бүгүн түнкү мөөнөткө чыкты. Ал башкарган Caterpillar 789D үлгүсүндөгү бул самосвалдын жүк көтөрүмдүүлүгү 190 тонна. Бул деген 12 КАМАЗга жүктөгөн жүктү бир эле Caterpillar ташып коет дегенди түшүндүрөт. Чыгып атканда акырын тегерегибизди сөзсүз карап, адамдар жокпу, техникалар жокпу, башка ошону карайбыз сөзсүз түрдө. Камералар бар. Камералар 4 тарап 360 градус артын, алдын, 2 капталын көрсөтөт. Ошолор менен, ошолордун жардамы менен тегеректерди карап, акырын чыгабыз. Себеби бул чоң техника, невидимый стороналар көп, арт жагы, капталы бүт жак жагын абайлап карашыбыз керек. Буюрса, жолдомону алдык, экскаватор көздөй кетип баратабыз. Кумтөрдүн эң башкы артыкчылыгы бул коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бургандыгы. Коопсуздукту сакта, анан ишти башта деген тартип бардыгына бирдей тиешелүү. Күнү түнү иш кайнап турган кен жайда коопсуздукту сактоо үчүн кызмат кылган кымбат баалуу техникалар, жабдыктар орнотулган. Жүк ташуучу самосвалдарда айдоочулардын ар бир кыймылы боюнча диспетчерлерге онлайн режимде маалымат берип турат. Негизи эле өндүрүштө коопсуздук жагы аябай катуу каралган. Орусча айтканда техника безопасность.
бизде ар бир кыймылыбызды, ар бир кылып аткан иш аракеттерибизди диспетчерский пункттан бизде карап турат, башкарып турат. Ошол эле кезекте бизден шашпоону талап кылат да, бизде шашпай, эң негизгиси коопсуз иштегенди бизден талап кылат. Таңкы саат 6-да түндө иштегендер кезекти күндүзгү нөөмөттөгүлөргө өткөрүп берет. Кызматкерлер эс алганы менен техникалар 1 минутта тыным албайт. Нөөмөт алмашуу же тамактануу маалында жүк ташуучу алтын аргамактарды убактылуу орун алмаштыруучу жардамчы айдоочулар башкарып турушат. Бул бөлүм Тоо-Кен бөлүмү биздин ишканадагы эң чоң бөлүмдөр болуп саналат. Мында бир сменде 205 кишиге чейин барабыз. Күндүзгү смен, анан түнкү смен болчу. Эң биринчи талап ошо коопсуз жумушту аткаруу. Анткени бул жерде өзүңөр көрүп атасыңар, көп адамдар иштейт. Көптөгөн чоң техникалар иштейт. Карьердеги айдоочулардын жумушу чынында оңой эмес. Тыным албаган 12 сааттык жумуш убактысына оор техникаларды башкарууга, чыкылдаган аяздуу ызгар жана кар аралашкан бурганактар менен коштолгон аба ырайынын катаалдыгына, кычкылтек жетишпеген бийик тоолуу шартка баары эле чыдай бербейт. Ал үчүн бекемерик, чын ден соолук, эмоционалдык чыдамкайлык жана албетте кесибине чындап берилгендик. Татаал техникаларды башкарганга шык, жөндөм, билим керек. Caterpillar самосвалын же Hitachi, Liber экскаваторлорун башкарган азаматтарыбыз бир катар катаал сынактардан өтүп, миңдин арасынан тандалган, такшалган адистер. Бозооруп жаткан тоо таш өзүнөн өзү жылтыраган алтынга айланбайт. Ал үчүн ушундай мээнет, эмгек, билим, эрдик керек. Ар бир грамм, ар бир унция алтын үчүн ушинтип күрөш жүрөт. Күнү түнү тынбаган кумтөрчүлөрдүн бул улуу күрөшүнүн акыбети кайтып, акыркы 4 жыл ичинде кумтөр ишканасы 3,5 миллиард долларга жакын киреше, 1 миллиард 200 миллион доллардан ашык таза киреше тапты. 54 тоннадан ашык алтын өндүрүп, мамлекеттик казынага 891 миллион доллар салык, 291 миллион доллар дивиденд төктү. Кумтөрдө иштеген ар бир кызматкер мойнуна жүктөлгөн зор жоопкерчиликти терең түшүнүп, жеке үй бүлөсү үчүн эле эмес, жалпы мамлекеттин бакубатчылыгы, элдин жыргалчылыгы үчүн иштеп жатканына чын дили менен сыймыктанышат.